пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисине токтолом. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахюн юха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйлөсө өзүнүн ойудан, өзүнүн нафсыдан ойдуруп сүйлөбөйт, балким Аллах Тааланын вахиси менен сүйлөгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Ман сама рамадана сумма атбаху ситта мин шаввал кана касиямид дахр. Пайгамбар алейхиссалам кимде ким Рамазан айында 30 күн орозо кармаса, Рамазан айы 30 күн болуусу мүмкүн, 29 күн болуусу мүмкүн. Рамазан айыны толук кармагандан кийин сумма атбаху ситта мин шаввал, кийин Рамазан айынан кийин Шаввал айы келет. Шаввал айында 6 күн дагы орозо кармаса, Рамазанды улантып, о 6 күн Шаввал айдан кармаса, Шаввал айында албетте 1-2, 3, 4, 5, 6 күн эмес, Шаввал айынын ичинде 6 күн орозо кармай турган болсо, ал 1 жыл орозо кармагандай соопко жетет дейт. Аллаху акбар. Урматтуу мусулман бир тууган, бул сөз кайдан келди? Кантип Рамазан айында 30 күн орозо кармап, Шаввал айында 6 күн кармай турган болсок, кантип 1 жылга тең келсин? Жараткан Аллах Таала Ам сүрөсүнүн 160 аятында "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха". Аллах Таала айтат, ким бир жакшылык кылса, ал жакшылыгы 10 эселеп кылып берем дейт. 30 күндүк орозо кармады, урматтуу мусулман бир тууган. Бул Аллах Тааланын вадасы. Аллах Таала вадасына эч карама каршы терс иш кылбайт. Аллах вадасында бекем. Аллах бир жакшылык кылган бенденин соону 10 эсе кылып берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер биз 30 күн орозо кармаган болсок, 10 эселеп болсо ал 300 күн болот. Ошондой эле Аллах табар Шаввал айдан 6 күн орозо кармасаңыз, 6 күн 10 эселеп болгондо 60 күн. Ай эсеби менен эсептелгенде ислам динибизде 1 жылыбыз 360 күндөн турат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы чыккан менен, Рамазан айынан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул сүннөтүнө, бул хадисине амал кылып, орозо чыккандан кийин Шаввал айында 6 күн орозо кармай турган болсок, 1 жыл 12 ай орозо кармагандай соопко жеткен болобуз.